жаңы новинка көрсөтөйүнчү сизге, анпакинг кылып турат. Бул Xcam'дын радары, жаңы радары 2S деген. Упаковочка. Пушка, магнитный крепление. Мыйсыңыр чечилет. Болду, ордук жок. Мурдадай присосканы чыгарып, майда түшүп калбайт. Түшүп калбайт. Бекем кармайт аябай. Чөткө. Чехолчук. Ар бир Xcam'дын ичинде мондай нерсе болот. Буну ачып көрсөтүш керек. Бир брат айтат, бул эмне антидождь? Жок брат, антидождь эмес. Присоска чаптабайм, биротолу клейлеп коеюн дегенде, буну биринчи лобойго чаптайсыңар. Анан мындайды скотчту сирип, буну буга чаптайсыңар. Кийин ошондо клей лобоюңарда былжырап калып калбайт. Алыш керек болсо буну сирип койсоңар бүттү. Салфеточкасы. Питание. Майда чүйдө, флешка, окуй тургандары, картридер, флешка эмес. Флешка комплекти жок. Эми браттар, артыкчылык жөнүндө. Бул CPL фильтр менен бар. CPL фильтр деген эмне десе, бул мындай өзүнчө бир полароид. Лобовойдон күн тийип отражать эткенде панель көрүнүп калат. Көпчүлүк радарларда же видеорегистраторлорда лобовой көрүнбөй калат нарага. Бул ошону жок кылып, тунук кылып көрсөтүп берет. Анан экинчиден 4К. 4К көпчүлүк телефонунда 4К таппайт. 4К өтө качественный, жакшы, сон номерлер бүт бар тунук сон көрүнөт. Анан аябай широкий. Кенен тартат, 170 градусга тартат. Мындай 170 градустан түшүнбөшүңүз мүмкүн, кийинки видеолордо көрсөтөбүз канчалык широкий экенин. Үчүнчү эң күчтүү болгон уникалдуу өзгөчөлүгү каякта десе, бул радар айдап баратканыңарда кээде алаксып каласыз да, браттар. Ойго батып кеткенде бул жолдо турган ограничение болгон знактарды окуп, танып, бияктан үнүн чыгарып айтып берет. Айдап баратканда 40 деген знакты көрсө, бияктан 40 ограничение деп танып айтат. 60 болсо 60, 70, 90 деп бияктан айтып берет. Xcam'дын бардыгында эле уже по умолчанию бар болгон функциясы Wi-Fi-га подключение кылып, телефонуңар менен обновленияны, ичиндеги видеолорду көрө аласыңар, видеолор телефонуңарга жүктөй аласыңар. Жеңилдетилген өтө эле.